Салам достор, менин атым Эрмек Исмаилов. Мен кесибим боюнча жалпы хирург жана ургент терапевт болуп иштейм. Акыркы жылдан бери ковид илдетине каршы активдүү күрөшүп жатабыз. Бир гана бейтаптар менен эмес, социалдык тармактарда дагы коронавирус тууралуу маалыматтарды берип жатам. Анан бүгүн мен сиздерге ушул коронавирус тууралуу маалымат берип кетейин дегем. Себеби көпчүлүк учурларда бизде компьютердин томографияны же анализдерди же башка дарыларды керек болсо дагы болбосо дагы тапшырган учурлар көп болуп атат. Ошондуктан сиздин өпкөңүздө эмне болуп жаткан тууралуу мен кыскача айтып бергенге аракет кылайын. Бүгүн биз ошол COVID-19 тууралуу маектешебиз. Мен мындай жалпагыраак тил менен айтканга сиздерге аракет кылайын. Бизде өпкөбүз мындай кекиртек, анан бул жакта эки бронхиолдор болуп, өпкөнүн ичинде өпкөнү жакшы тарта албасам дагы, бирок өпкөнүн ичинде могу бронхиолодон веточкалар бөлүнүп кетишет. Монтип бөлүнүп кетишет. Толук окшоштура албасам дагы аракет кылайын сиздерге түшүндүргөнгө. Ушундай веточкалардын астында могул жерде альвеолярный мешочки деген структурасы болот. Моундай мешочектер. Ушундай мешочектер болот, баарында кичинекей. И коронавирус илдети кандай башталат? Сиздин мурдуңузга же көзүңүз аркылуу баягы кармаганыңызда вирус киргенден кийин биринчи күнү коронавирус ошол мурдуңуздун ичинден акырындыктап ошо өпкө тарапка жылып баштайт. Биринчи, экинчи, үчүнчү күндөрү бул ошол өпкөгө бара жаткан күн. Ушул күндүн ичинде компьютерный томографияны өтүүнүн такыр кереги жок. Себеби ал мисалы үчүн могул жерде сиздин оозуңуздан түшө турган болсо дейли, ал пока бул өпкөгө түшкөнгө чейин кеминде жок дегенде 6-7 күн кетет. Эмне үчүн баары өткөндө компьютерный томография белгилер пайда болгондон кийин экинчи күн тартса таза деп атпайбы? Ошол таза деген себеби бул могул жерде вирус болгондо ошо бияка түшө эле келе сиздер эрте түшүп алып атасыздар. Могул мешочектер деген эмне? Бул коронавирус илдетинде бейтап 3-4 күндөн кийин жөтөлүп баштайт. Ошондо бул вирус могул жерден биздин өпкөбүзгө түшүп, могул бронхиолдон кийин альвеолярный веточкаларга түшкөндөн кийин могул жерге вирустар топтолуп баштайт. Могул жерде топтолгондо могул баягы кабыгы, стенкасы деп коебу, шишип баштайт. Шишип баштаганда сизге дем алууңуз кыйын болгондуктан сиз могул жерде жөтөлүп баштайсыз. Мисалы үчүн 3-4 күндөрү жөтөлүп баштаганыңызда могул жерде бир мешочек жабыркашы мүмкүн, экинчисинде экинчи мешочек жабыркашы мүмкүн. Анан барган сайын 10-күн болобу, 11-күн болобу, могу баары каптап кетет. Ушуну каптап кетпеш үчүн эмне кылуу керек? Бул жерде анын алдын алуу жолу жок. Бир гана сиз ден соолугуңуз чын болсо, баягы кошумча оорулар жок боло турган болсо, гана бул ушул жерде эле калып, кийин сиз жакшы болуп кетишиңиз мүмкүн. Эгер өнөкөт ооруларыңыз болсо, анда бул жакка кетип, жанагы компьютердин томография өткөндө 50% дегенде бул ошол өпкөнүн 50%-ны жабыркаган деп эсептесе болот. Бул ушул жабыркаганга чейин убакыт кеминде 10 күн же 11 күнгө чейин убакыт керек. Бул 1-2-3 күндүн ичинде эч качан бул 50% болуп жабыркабайт. Ошондуктан компьютерный томография деп айтса эле сиздер дароо эле барып түшпөшүңүздөр керек. Анан бул жерге баягы мен айткан вирустар түшкөндөн кийин бул жерде капилляр бар. Ушул капиллярга бул вирустар таркалып, кийин ошол кан аркылуу организмиңизге таркап баштайт. Ошондо сиздин баягы шайыңыз кетип, баягы слабость болосуз, башыңыз ооруйт. Себеби могу кан аркылуу кеткенде организмге организм ууланып, анан калган белгилери пайда болот. Бул жерде эмнени айтып кетмекчимин? Бул жерде могул ошол альвеолярный мешочекте могу вирус топтолгондо организм жооп берет бул вируска. Бул вирус келген турбайбы депчи. Ошондуктан буга жооп болуш үчүн биздин могул кабыгы, ошо альвеолярный мешочектин бул шишип баштайт. Бул шишип баштаганын сиз жөтөлгөндөн кийин бул бактерия кошулган деген мааниси эмес. Бул жөн эле ошого жооп дегени, мындай защитный реакция.
Ошондуктан бул учурда сиз жанагы азитромицинби, эргоферонбу, арбидолбу ошонун баарын ичсеңиз буга эч качан жардам бербейт. Бунун эң эле жакшы бир ыкмасы бул дем алуу көнүгүүлөрдү жасаш керек, суюктукту көбүрөөк ичиш керек. Андан соң витамин Сны ичиш керек. Ошондо бул ыкмаларды колдонгондон кийин сиз жакшы болуп кетесиз. Эмне үчүн баягы дыхательный гимнастика, дем алуу көнүгүүнү жасаш керек? Себеби могул жерлер топтолуп калганда бул могул жерден дем алууңуз кыйналып баштайт. Деп толук дем ала албай каласыз. Терең дем алып көнүгүүлөрдү жасасаңыз, могул жердеги вирустар баягы сиздин кылган кыймыл аракетиңизге күрөшө албай жок болуп кетип, сиз кийин ушул жерлерди баягы кайра калыбына келсеңиз болот. Ошондуктан алдын ала анализдерди тапшырбаңыздар. Өпкөңүздү тапшырыштын кереги жок. Арбидол, эргоферон, азитромицин деген дарылар такыр жардам бербейт. Баягы акчаңыздарды жөндөн жөн корото бербеңиздер. Бул менин кыскача маалыматым болду. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Эгер суроолор болсо дагы силерге кийин жооп бергенге аракет кылам. Рахмат.